Жол жаштык айыл экен. Жаштык айылы ушунчалык мына инфраструктурасы жакшына түзүлгөн. Ортосунда ушундай борбордук көчөсү бар айыл экен. Мен турган жер азыр Арка айылы. Мынау жол менен ушул Арканын негизги көчөсү Тажикстан менен Кыргызстандын машиналары аралаш жүрөт бу жерде. Анан мынау бурч кичинекей кыйтык жердеги кыргыздардыкы экен, ошон үчүн бул жерде кыргызча жазылган, мына китеп дүкөн баарына чексиз деген сыяктуу кыргызча мына жарнамалар илинип турат. Булар кыргыздардын дүкөнү. Бул жагы мынау көпүрөдөн нары Тажикстан болуп кетет экен. Бул жагы кайра Кыргыздын айылы. Ошондо мына жолдун өйдө жагы бүтүндөй Кыргыз айылы болуп эсептелет экен. Азыр мага табышмак болуп аткан жери мына жол. Жолдо Тажикстандын дагы машиналары жүрөт, Кыргызстандын дагы машиналары жүрөт. Жолдун оң жагында дагы, сол жагында дагы тосмо жок. Бирок мага табышмак болуп аткан жери мына жакында эле бул жол ремонт болуптур. Ушул жолду ким ремонт кылды, ким оңдоду деген суроо азыр бул жактан жергиликтүүлөр менен сүйлөшсөм айтып атат, бул жолу ушу акыркы жолу тажиктер ремонт кылышты деп атат. Бирок бул жол бизге караштуу эле деп атат. Кыргызстандын өзүнүн акчасына салынган жол болчу дешип атат. Мен туура айтып атамбы? Туура бар. Мынау жол өзү кимдики? Жол өзү ортосунан чек ара сызып өтөт деп айтылып атат. Анан күнү кече тажиктер ремонт кылып өтүп кетти да. Аз көрсөк дагы болот. Полностью тажиктер ремонт кылып өтүп Мына жерлер бар. Жолдорду азыр жамашкан. Кече болду, жаңы эле жамалыптыр. Ушул жолдун жамачыларын бардыгын ушу тажиктер кылды деп атышат ушу жергиликтүү тургундар. Демек жол дагы өтүп кеттиби деген маселе турат тажик тарапта. Коптонуу болуп атат. Азыр элдердин арасында сөз болуп атат. Жол өтүп кетпиби деген коптонуу болуп атат. Азыр жол. Могул жер толугу менен Кыргызстандыкычы. Могу асфальт жолчу. Вот тиги мост турат, мост. Мосттон тиги дагы бир селер бар, дагы бир мост. Ошонун ичи мына ылдыйжа, асфальттын ылдыйжа базарыбыз болчу. Ар жума вторник күнү базар соода кылып, чоң базар болчу. Базар, дүкөндөр полный бет Кыргызстан терип турат. Ал жактан канча асфальт тең жарымынан полосанын жагы Тажикстан, Кыргызстан ол айтылып келген, бирок карта боюнча биз точно билбейбиз. Кече акыркы жолу ушул тополоң бүткөн күндөн баштап, эртеси күнү тажиктер полный өздөрүнүн эмесинен баштап, шаарынан баштап ямыштын ремонтторду жүргүзүп, бул жерден дальше ошога чейин полный бүтөп кетти жамактарды. Жаныбек ака, мынау азыр биз кирген жер дагы чайхана окшойт, буга? Бу жер чайхана болгон, ошо достук айылынан бир эженин ошо бала чакасы менен ошол жерде чайхана тамак пиширип, ошентип тиричилик кылып келип жүргөн да. Атчу болуп, тынчып, жоюлган солдаттар токтоп, переговорлор болуп, сүйлөшүүлөр болду, эми токтоду деген күндөн баштап солдаттар чыкты, тажиктер да биздин айылды таштап чыгып келип, окопторду казып алган, үйлөргө кирип бүт бомбит грабежге кылганда чыгып кеткен. Анан ошол токтогон күнү эртең менен келсем, бул ошол акалда көрүп ыйладым эркекче. Сөздүн ачыгы. Анан тажиктер машинанын телефон чыгарып алып, видеого тартып, маскара кылып, кыргыз бирдеме деп тажикчелеп, шылдыңдап күлүп өтүп атат. Анан намыска чыдабай тиги желектерди көрдүңөрбү? Магазинде. Мектептин барып эч кимден сурабай эле эки желекти жулдум дагы келип, бирөөнүн астына, бирөөнүн жолдун, бирөөнүн үстүнө илип койдум. Ичинде болсо да, күйүк болсо да ушу бир Кыргызстандын желеги желбиреп турсун деп. Эч ким тийбеди анан? Мен илип аткан тажиктин военный келип токтоп, тажикчелеп бирдеме илбей деди окшойт. Мен
ачуу калтырып пошалобу деди менен видеого тартып өтүп кетти. Ошол ойдон күндө ошол жерден кетким келбейт ошол жерден. Анан мына заправкалар боюнча биз азыр турган жер бул баягы май куючу жайлардын көчөсү. Бул жерде ошол 50 дейби, 60 дейби ошондой заправкалар бар. Көпчүлүгү күйүп кетиптир. Күйбөгөнү жок же барбы? Анан ошол заправкалар сиздерге мына элге керекпи, кереги жокпу? Ал өзү ким үчүн кызмат кылган? Элге кереген жок, олар полный контрабанда. Бүт чоңдордуку, ошол жакта таанышчылардыкы. Ошол просто берде 50-60 жалганы 25 28 заправка өкмөт жаштык айыл өкмөт боюнча ушул жерден тиги Казакстан поворотуна чейин, жаштык айылдын астына чейин 25 точно санын билбейт экем, 20дан ашыкта заправкалар бар. Бул биздин айылдын жергиликтүү калкка кереги жок. Олар просто ушул жерге регистрация кылат дагы келип бүт машиналар Тажикстанга кирип жүргөн. Чоңдордуку. Ушул малга чейин. Эми биз азыр жергиликтүү калк эл жаштар топтолуп эме кылып атабыз, талап кылып атабыз. Заправканын бир да кереги жок. Берки заправка курулбасын, заправка бир гана заправка кылсын, айылдын өйдө жагына ушу калкты тейлей турган бир эле заправка, башка кереги жок. Эми контрабанданын тажик коңшулары менен эмени үзөбүз эми карым катнашты. Ушунчалык биз алар заправка, ГСМ, продукты, дары-дармегенге чейин өзү алып кирип берип жүргөн өзүнүн бизнесмендер. Азыр кылган жакшылыгына ушул жообу. Сиздерчи эми алардан анча-мынча товарларды аласыздар да? Товар алабыз, биз эми чыдайбыз. Курук нан, суу жесек дагы биз азыр талап кылып атабыз. Чоңдордон эртең менен дагы 7 каналда күнүнө келип атат. Башка каналдар тиги жак көрсөттүк. Делимитация, демаркация маселесин чечип, бизи зым менен тосуп берсин, тажиктер ваш өтпөсүн, биз да товар киргизбейбиз. Эми келген жүктөр Тажикстанга келген ким беким чоңдордук келеби, президент келеби, башканын келеби биз жаштар өртөп таштайбыз. Ошол тажиктер менен мамилени үзөбүз эми. Өзүбүз кыйналсак да алыс болсо да райондан алып келип жашайбыз. Тажиктерден не товарлар чыкчу эле? Тажиктерден основной ошо мөмө жемиш. Себеби аларда дыйканчылык жакшы өздөштүргөн мөмө жемиш, анан ошо пияз, картошка, ошол базар күнүмдүк тиричилик продуктулары. Бул жакта тажик эли көп экен өзү, а? Көп. Бул жак айыл суюк экен, кыргыз тарап. Айыл кичине да бул жерде 4000 адам бар бул айылда. Арка айылында. Ооба. Анан мен түшүнбөгөн нерсе мындай да, жер кенен экен. Жайыт дагы кенен экен. Анан кыргыздар кедей жашайбы, бай жашайбы тажиктерге караганда? Кандай десе болот? Кимиси байыраак? Эми ал жагын мен точно айта албайм. Канчалык деңгээлде бай жашайт, канчалык деңгээлде кедей жашайт, бирок биздин кыргыз эли мындай кыйналгандар аз да, жакыр турмуш кечиргендер айылда өзү мечитте списогу бар. Жетим жесирлер, күйөө өтүп кеткен, каза болуп кеткен, ошолордун списогу бар. Айылдан кандай топтолуп жардам болсо, биринчи ошолорго бөлүп берилет да мечиттен. Бай жашайбыз деп айта аласызбы? Бай деле эмес, орто. Неге ошондой бай болуп жашабай атасыздар дейм да? Себеби бул жакта эми ачык айтыш керек, мына контрабанда кылабыз десеңиздер, кылганга мүмкүнчүлүк бар экен эле буга чейин. Анан анын пайдасын өзүңүздөр көрмөксүздөр биринчиден. Экинчиден жайыт кенен экен, жер кенен экен. Тажиктерге товар өткөрүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Анан эмне үчүн эл байып кете алган жок дейм да? Ошентип тиричилик кылгандар бар эми айылдар арасында, айылда анча-мынча эми көп полный эмес. Ошо тажиктер менен соода сатык кылып, алака кылып, основной келген контрабанда тиги өйдө жактан келет да. Бул жерде милиция тоссо, тиги жака звонок кылат, СМБ, ГКМБС кой жүгөр деп, ошол өздөрү киргизип берип ушинтип келгенде ошол күнгө чейин. Азыр эми аныштырбайбыз деп атасыздар? Азыр жок, эми бир да контрабанда 1 килограмм да киргизбейбиз деп атабыз. Азыр эми кичине мына ситуация жеңилдешип, бир жаңсыл болгон экен, анан жаштар демилге көтөрүп чыгабыз. Бирок ошого туруштук бересиздерби? Себеби бизде жанагы СМБ деген бар, ГКМБ. Анан милиция деген бар, участковый деген бар, прокуратура деген бар. Ушул малга чейин коркуп келдик, СМБ, ГКМБ, прокуратура дегендерден. Эми аларда көзү ачылса керек, көзү көрүп туруп. Эми биз эч кимден коркуп койбуз. Бир гана жараткан Алладан коркобуз. Биз эми катуу турушубуз керек. Тажиктерге кылган жакшылыгыбызга алган жообубуз ушул болду. Анан азыр маанай кандай? Бул жерден көчүп эле кетиш керек деген ой көбөйт абы? Көпчүлүк эми мына картаңдар, аял көбүнөн угуп атам. Немелер, аял кишилер, жаш мектеп окуучулар көчүп эле кетиш керек. Бул жер
бәрі бір күн болса даңын қол салады бұлар деп ой өзгергендер көп. Бирок жаштар, лично мен өзім ошол жерде туулуп өскөм, качып кеткенче ушул жерде өлгөн жакшы деп эч таштап кетпейбиз туулган жерди. Сиздин оюңузча эми эмне кылыш керек мындан ары? Мындан ары эми чегара сызыгы болсо тосуш керек ушу. Контрабанданы токтотуш керек, тынч эл, тынч жашаш керек, парапайым эл. Контрабанда токтосо, соода саттык токтосо. Эми соода саттык токтосо өзүбүз тиричилик кылабыз да, соода магазиндер иштесе, базарыбыз иштеп турса, өзүбүздүн базарыбыз бар. Кайсы? Мына ушул базарда, Мына жер базар, кыргыздардын базары. Кыргыздардын базары. Анан бирок экинчи жагы сиздерде мына айыл кичинекей экен. 4000 адам жашайбы, 4000 адам дейт. Эми 4000 адам болсо, бирок жайытыңыздар кенен экен. Жайыт кенен. Жериңиздер деле кенен экен. Жер кенен, сулуу жер. Анан Россияга барып иштебей эле ушул жерде бир тирлик кылса кандай болот? Тирлик кылсак дагы болот, болот. Бирок азыр сиз Россияда бир жылда барып иштеп келем да. Азыр эми мына Ташиев, Садыр Жапаров деп атабыз. Олар эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Ташиев, Садыр Жапаров, Ташиев өткөндө келди ушул жерге. Анан Келет дегенден ошо 2-май экен, абеттен кийин келет деп, нош Тажикстан трассадан келип туруп, могул жерден поворот алып туруп кайра кетип калды. эл менен жолукпады. Эл менен бул айылда жолуккан жок. Эл күтүп турдук могул жерде. Келет деп, эл кыжыры кайнап турган маалда анан кайра кетип калды. Башка айылдарга барып жолугуп туруп, коңшу айылдарга. Бул жерде келген жок пока. Анан мына айылда мал уруулук, башка ошол жанагы тажиктер кирип эле бардык нерсени жанагы мародёрчулук кылып кетти дейт. Ошол мисалы бул биздин айылда ушуга чейин бир канча мал уруулук фактылар бар. Азыр кечеги окуяны. Жок, буга чейин кече ачык эле табылган жок бирөө дагы. Жеңил унаалар боюнча 20-30 машина бар. Машинаны да урдап кирип кетти. Буга чейинкилер тапкан жок бирөөсү дагы. Анан кечегилер боюнча ушул жактан биринчи көчөнөн бир-эки тургундардын малайын урдап кеткен дейт, айдап кеткен дейт. Үйлөрүнөн буюм тайымынчы? Буюм тайым дагы мынөтө досум бар, Эрлан Мукарамов деген. Ошонун үйүнөн бүт үйүн тытып, ошол жерде жашап кетиптир, окопторду казып, куруп ошол жерде. Үйдүн ичине окоп? Үйдүн жандарына, городуна окопторду эме кылып даярдап, ошол жерде 2 күндөй жашап кеткен да. Досум айтысы боюнча азыр үйгө барып жашагым келбей жатат дейт да. Келип бир текшерип, баягыда сапёрлор текшерип берсе анан бармакмын деп айтып атат да. Сапёрлор келек беле? Пока көргөнүм жок мен. Мынау касапкана окшойт эле. Бул жагында мынау кондиционери, бирдемеси бар окшойт, ошонусун жулуп кетишиптир. Бул жагында дагы эч кандай жабдык калбаптыр. Ичинде холодильник бирдемелери бар болсо керек эле. Эми жөн орнотуп койгондо алып чыгып кетсе, эми түшүнөт элем. Анан кондиционерди ошол орнотулган нерсени жулуп кеткен карабайсыздар. Мен азыр мынау ушул чегаранын жанындагы кечеги ушу тополоңдо эң көп жабыр тарткан ушул арка айылындагы айрым көчөлөрдү, айрым үйлөрдү өзүм жөө эле кыдырып көрөйүн деп атам. Жүрүңүздөрчү. Тынч, кантип атасыздар? Маанай кандай эми? Кудайга шүгүр жакшы бар. Болуп атат. Качайын кетейин деп ийдиңиз. Жок, кудайга качпайбыз. Үйүбүз күйсөм, жерибизди бербейбиз. Кыргыз эл барган кудайга шүгүр жардам келип атат. Алла ыраазы болсун, ошол жардам берген кыргыз элибизге, ошо. Жардам берип атышабы? Кудайга шүгүр келип атат. Жакшы, бүт жактан. 7 область болсо 6 областка келип атат. Рахмат бара. Мен азыр эмени сурайын деп атам. Мына үйлөрдө жана мародёрчулук болду дейт. Болду. Болду? Ким эмне жоготту? Көп нерсени айта берсек. Мына бизден мебели жок, бирөөдө телевизор жок деген. Мына жоготкон үйдүн хозяйкасы отурат. Киргенден кийин кандай болот ата? Менден жоголгон, мунун үйүнөн жоголду. Мына үйдө вообще эле Үйдүн документин алып кел. кошоп кеткен, акчасы барбы, тагынчактары барбы, бардыгын. Үйдүн документи аны жок. Ошо эми зыяныңызды канча деп баалайт элеңиз эми? Эми ошо телевизор кылып баалап кеткен. Өзүңүз? Эми бир 500 миң тегереди болсо керек да. Ошол алтын телевизор, килем бардыгын кошкондо. Ноутбук катарга чейин алып кеткен да, ошо колго илешкен баарын алып кеткен.
Анан мындай да, сиздер эми буга чейин мамилелешип жүргөнсүздөр тажиктер менен. Алардын номуру бар сиздерде. Номуру жок. Анан- Бизде тажик сим карталар бизге бербейт, сатылбайт кыргыздарга. Жок, бирок алар биздикин колдонот да. Колдонушу мүмкүн энди, билбейбиз. Жанагы бизнесмендер колдонуп жүргөн бири-бирине мамиле кылгандар. Биз мындай эле карапайым элбиз да. Жок, мына көчөдө деле көрүп атасыздар да аларды, тааныштарды көрөсүздөрбү? Танымайбыз да биз. Тажиктерди базарга келгендерин көрбөсөк, так. Көрсөңүздөр, бул эмне кылганың бул деп айта элеңиздер кандай? Конечно айтабыз да. Конечно айтат элек. Эмне деген жооп берет деп ойлойсуң? Ким билет энди. Карапайым бизге окшогон эл болсо түшүнүп турат. Аслында ой жамандын кыла берет да. Азыр ошону эми ууру алыстан келбейт деп коет го. Анан болсо керек да. Ошол жагынан алганда эми ким Бизде да сүйлөп атат, ушу тааныш билиш кылбаса энди ким кылат деп. Складдарды урдап кеткен. Ошо жерде грузчик болуп жүргөн балдарам бар экен деп атат. Энди тажик балдар келип иштейт да бизде. Ошо билген адам Энди ким билет энди, ур ким экенин биз билбейбиз да. мындан кийин ошол жанагы адамдардын арасында маанай болуп атат. Тажикстандан товар албайбыз, Тажикстанга товар бербейбиз, Тажикстандын баягы адамдарын алып келип иштетпейбиз деген. Биз ошо кошулуп турабыз азыр. Канчага чейин кошуласыздар? 2 жылда унутуп калбайсыздарбы? Жок. Бизге ошол жерде забор кылып, блок менен тосуп тастасам ыраазы элек азыр. Биздин ошо жолубузду. Бүт уже көңүл калып, бүт көчүп кетсен деген канча ойго келип атат. Дагы жакшы болот. Чыгаргыла Ошондой. Оружие бериш керек дейсизби? коргонойт да. Өзүбүз коргонойт да. Оружие бергенден жанагындай ой болуп атат да, эми берсек дайым атышуу болуп эле жанагындай. Баягы эмне деп коет баягындай. Бир өзүнчө эле эч кимдин тил өтпөгөн, жалаң контрабанда менен окат кылган, оружие кармаган жанагы каралардын 13-район деп коет го, ошондой болуп калабы деп коркот. Жок, андай болбойт. Бизде деле акылдуу элдер көп да. Документтаны кылып берсин бизге. Бизде сулжа кылган мисалы балдар бар. Берсин документтаны кылып, сейфти кылып берсин, сейфке салып коебуз. Ушундай малда колдонобуз, башка малда колдонбойбуз. Аялыңыз жакпай калган күнү кичине ичип келсеңиз, Кудай сактаган бизден нервс теппейбиз. коркуп калдык го ошодон. Жок, Кудай сактаган. Бизде андай, Кудайга шүгүр. Башка жерде болот да, бизде андай случай болбойт. Биз бир элбиз. Бир уруу. Бүт жерде иштеп. Азат. Сиз эмне жоготтуңуз эже? Мен телевизорумду алып кетиптир. Кийин баламдын жаңы велосипедине 1,5 жашар неберем бар да. Анан эките кызымдын сумкасын китептери менен алып кетиптир. Окуучулардын китеби. Окуучулардын китеби. Эми ал кыргызча китеп болсо керек. Кыргызча китепте, ошол билбесем менин сумкасы менен алып кетиптир. Анан балам зорго иштеп, алеги сабак даярдайт деп кыздарга телевизор алып берди эле. Ошону чыгарып алып кетиптир. Канча сом зыян тарттыңыз? Өзүңүзчө? Өзүмчө билбейм. Телевизорубуз 16 миң эле, велосипед 3,5 миң эле. Анан берги сумкалардын ар бири 1000 сомдук сумка эле да. Баягы эме Китептери бар, жаңы китептери да энди бүт. сатып алгансыз да. Уручке бүт баарын салып. баягы алтын, сөйкө, шакек дегендериңиз жок беле? Жок, олорумду неме? Кийбеп. Жок, ол өзүбүз эле да олар. Алып кеткен. Алып кеткенбиз, документтеринде ham алып кеткен эле. Бирок үйдө өрттөп жанагындай Жок, кылып. иштеке кылып бар жогум, башкасы жай деле, ошолор эле меники. Туруч эле. Анан эже, сиздерди мен карап атам да, карасам айылыңыздар аябай мындай аккуратный экен, тыкан, тротуарлары бар. Анан шарттары дагы бар, мындай кооз айыл экен, таза экен. Анан жериңиздер кеңир экен. Жайытыңыздар дагы кеңир экен. Кайрак жер десеңиздер, кайрак жер, суулуу десеңиз, суулуу, жетишерлик экен. Анан сиздер эмне үчүн мындай өтө байып кеткен эмессиздер дейм. Биз жакта билбесем эч неме жок да, суу жок, иш жок да. Ишке болгон жер көп экен го. Иш жок. Эгин суу аз. Эгин кыла албайбыз. Ушундай да эч неме жок да, суу кыла албайбыз. Мал жайытыбыз бизде жок. Агородубузга бир эмне аптеле суу келбей калса, бир эле суудан калса куруп калат. Анан мынау чоң мынау жактагы элдерде ой болуп атат. Бул ошо тонолгондордун баары эле жанагы контрабанда менен алектенип жалаң байып кеткендер депчи. Ошондойбу, жандай эмеспи? Ондой жок а бизде. Мына байдын үйүнү көргөзүңүздөр да, мына тонолгон, мынакей үй, мына тонолгон үй, мынандай. Сыртта эле көргүлөчү. Байдын үйү. Мына байдын үйү, мына тонолгон үй, байдын үйү. Тарт көргөз мынакей. Дарбазаларын көргөз. Азыр эми эмне кылыш керек деп ойлойсуздар эми мындан ары? Бизге тынчтык керек эне. Анан Ошо тынчтык кандай болгондо болот дейсиз? биз Кудайга элибиз тынч. Ушул мемелерге эле бизге ушул оружие берсе, биз эле элибиз курабыз. Бирок сатпайбыз үйүбүздүчү. Эч жака чегинбейбиз биз, Кудайга шүгүр.
Бизге тынчтык керек, жолду границаны тосуп берсин, нормально кылып, чечип берсин эле. Сатып жапалып кайрылат эле. Азыр мына жолуңуздарды тажиктер да колдонот экен, сиздер да колдонот экенсиз. Бизде асфальт эле болуп турат. Астыбыз Мен аны түшүнүп атам, бирок асфальтты жаңы эле жамаптыр. Ким жамады аны? Тажикстан жамаган болду. Анда Тажикстан жолу. Ал кыргыз Кыргыз- бүгүнгө чейин. Ооба. Тажикстан жамап кетти кечинде. Биз жок болгонбуз дечи. Кайсы малда кылган биз билбейбиз, действительно. Кече 1-2 күндө эле болгон болду. Жамалган жолдор. Ошону азыр эми ал Тажикстан жамаса, демек аларга да керек экен ал жол. Керек, центральный жолда. Аны Центральный. кантип бөлүш керек деп ойлойсуң? Оны чоңдо чечиш керек да. Биз карапайым эле чече албайбыз. Өзбекстандын 1-май деген айылына барган элем. Ошол жакта жанагы баягы Шкафтар деген жак. Ошондой жолду ортосунан баягы асфальт жолдун ортосунан казык кагып салган. Колунан келсе кылсын биздикилерин да. Кайрылабыз. Кандай жүрөт ана? Ошол эки четинде ошол тарыраак болот экен, бирок Бизде эки мындай да машина ар азыр- жагына, эки машина берки Азыр жагына. мына жолду көрдүңөрбү? болот да. Мына центральный жол, а? Ошондо уже доказа Тажикстан уже бизге кереги жок. Тажикстан жолу. Биз аркылуу ушул эле. Чоң арага. Бөлүнбөйт да. Бул жол Кыргызстандыкы. Кыргызстандыкы да. Анан неге жамап атат дейм да Эми Тажикстан. onu biz bilбейбиз. Жомап кетиптир кече чоңдорду. Но Кыргызстан жактагы бир үйлөрдү бузуп тегиздеп коюптур. Onu biz bilбейбиз. Не максатта кылган биз билбейбиз. Даже не максатта бизге булар уруш салды биз билбейбиз. Кече баягыда арка деп анан жанагы кээ бир үйлөрдү грейдер менен сүздүрүп аткан видеолор тарады эле. Ал каякта ал? Кыргызстанда да. Бул эң чоң арка, бул экинчи. Кайра восстановление болобу ал үйлөр? Onu biz каяктан билебиз. Болобу. Сен ошол максат жетпегиле. Biz bilбейбиз. Болобу. Жетпегиле. Биз элибиз булага чыгып Бизге качпайбыз. жаш кылып тосуп берип мына солдаттарыбызды коюп берсе биз коопсуз жашабыз керек. Майын жастарды ачып берсин, көбөйсүн. Өзү мен бир юрист менен сүйлөшкөн элем да. Мындай о кадамжайлык болот. Атасы илгери Кызылкаяда мэр болгон киши бар экен, Ташбулатов деген. Билесиздер, билбейсиздер. Ошол айтат. Мамлекеттин эң негизги 3 эле функциясы бар дейт. Бирөөбү бул тышкы коопсуздук, бул чек араны коргоп бериш керек. Анан экинчи негизгиси бул ички коопсуздук, бул милициясы чындап эле жанагы ошо тартипти бузган, бирөөгө зыян келтирген, ошону гана кармаш керек, мындай калыс иштеп бериш керек дейт. Анан сот адилеттүүлүгү дейт. Анан ол баягы мектеп, жанагы эме дегендер алар формасы ар түрдүү боло берет дейт, мындай частный, башка болуп. И ал баягы сот эле регулировка кылып коет дейт. Бул жерде бул болуш керек, бул болбош керек экен дейт. Ошо негизги эле ошо 3 нерсе дейт. Мен азыр карасам ошо 3 нерсенин негизги деген 3 нерсенин, фундаментальный деген бири да иштебейт экен да. Иштебейт. Анан кийин биз башка эле нерселерди кылып жүрөбүз да, эми жол салып атабыз, анан тиги кылып атабыз деп. Эми ошол 3 нерсе иштесе, жолду деле инвестор келип сала берет экен. Biz ошо ата бабабыз жашаган şu күнгө чейин болгон эмес мына. Биринчи жол болсун. Буга чейин болгон эмес. Болгон эмес. Буга чейин качкан эмессиздер. Эч качкан эмеспиз. Калың эле жашап жүргөнбүз. Буга чейин биз мына тажик эли менен кыса көз деген айыл бар. Бир тууган эле. Бир туугандай жашап келгенбиз. Бул жерде эл менен эч бири-бириге душман болгон жок. Бу жерде военныйлар кылды да. Мына Душанбеден келген кулаптардын иши бул. Бул мына Ленинабад, Хужанд областында вообще Тажиктер өздөрү дружный жашайбыз. Ошо военныйлар кылды аны, Имабалдын адамдары кылды. Не түрткү болду дейсиң? Аны биз билбесек экен, не түшкөн. жол талаш болсо керек. Жер талашпы, түшүнбөдүк, билбедик энди. Булардын бири эле Мен деле түшүнбөдүм да, макул эми наркы жакта баягы суу талаш болот экен жанагы Көкташтагы, Көкташтын жанындагы эмеде. Бирок бул жактан не болду дейм да. Биз ойлойбуз да, аларчы алак Баткенден жеңилип калды, анан бул жакта нападение койду деп ойлоп атабыз да. Biz вообще түшүнбөйбүз. Biz талашкан. Баткенден жеңилип калды, биз жакта нападение кылып жүргөн деп ойлоп атабыз да. тынчып жаткан үйдү Буга чейин эч мындай болгон Мындай болгон эмес, биринчи жолу болду. Ошону мен 43 жаштамын, биринчи жолу көрүп атам. Эстаткандан бери биринчи жолу. Ошо биринчи 29 апрелден бери башталды. Түшүнбөй калды да берде. Элдер Түшүнбөй калды. Эл даже эл түшүнбөй калды. Байлардын үйгө кирип көрөлүчү. Кандайсыздар? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ким үй бул? Биздин үй. Сиздин үй байларды тоноду дейт го сиз. Мына кумар эжелердин үйүн тоноптур кызы. Сиздин үйүңүз кайсы? Биринчи үйгө. Шуну тонопту да. Эмнеңиз жок эми? Бытовой техника, телевизорум бармы, стиральный машинам, пылесос, утюг. Кеген хамма нарсам дейли, плиталарымды алып кеткен, көрүп. Келинди себини ушундай чап кеткен. Посудасы бармы, баламды кийими, келинимдики, өзүбүздики да. Баягы эме болбоппу? Бакиев айтты эле мен не дейт? Турсамдан бери алып кетип каптыр деп. Ошондой болбоппу? Ошондой болой деп каптыбыз, я. Шу эм не барамы, пут кийими, шу мени жүргөн машинчасыга чап кеткенден кийин билбейм да.
kirintiri yurgan katta tog'arasi. Bu naryoqdagi instrumentlar, kuyovim 11 yildan beri Rossiyada yurib instrumentlarni jiygandi o'zim. Qo'lida ham meshkalardi, shularni bardig'ini olib ketibdi-da. Kuyovunuz hozir o'sha yerda o'lachi? Shu yerdalar. Shu yerda hozir bir yerga ketibdilar. Shunga. O'tiramiz, endi hamma yoqda urib sindirib tashlagan oynaklari o'zi sindirib kirganda, endi boshqacha nima qilib. Hozirda mana Ulutug'a dile qaragan emas o'xshaydi. Bu o'zbekniki tibeyla qo'yilgan tajikki deb. Bir boshidan kirganda hammanikida shu yo'larniki hammasi. Bizim televizorda alıptır, pultu qalib ketibdir. Baldardan divanda televizori tuneli bilan pultlarigacha olibdi. Ishlatib turgan soatimgacha 3:30da to'xtab qolibdi-da. Qara jayib turadi-da. Ovqat termizimgacha maqib qo'yibdi-da. Uyatda endi shunchalik. Barcha o'zini to'lka to'tta ko'rpa to'shak o'z qolganda endi. Yaxshi ham endi u taraflarni tag'in ikkita qo'yim qolib tur qolganini. Ha, molingiz qolib? Molimni olib chiqib ketgandim, ikkita kichkina qozim bor edi, shuni qolib. Shoshib bu yoqdan bu ikki uyni polni nima qilgan, titgan. Buga cheyin shunday bo'lgan bu? Shugan yo'q-da, hech endi birinchi bo'lishida bunday bo'lishi. Keyin seyfimda aqchalarimiz bor edi, qizim Rossiyadan ishlab kelgan pul aqchalari bor edi, oltinlarimiz bor edi, o'zimniki, kelinimniki. Kichkina qizim turmushga nima qilaman deb jiyib yurgandik, ular baxmalab qo'ygandim. Ani hamma narsani olib ketibdi endi shunday qilib. Ana ziyonni qancha deb o'ylab o'tasiz? Endi bilmasam, biz ham kamna qilib olib yurgandik. Endi kecha mana nimalar kelib hisoblab 2 million chiqarishdik. 2 million so'm deb. Undan keyin ikki yog'i yig'ib nima qilsak, endi kamna chiqib, bu qizim Rossiyadan shu bo'lib kelgandi, polisosim. Tag'in chiqyapti-da, go'rga o'layni. Uy-joy o'z kuyini. Uylarning dokument. Uylarning dokumenti shu uspet qildik-da olib ketishga. Shu ot taqar qilib otni shu dokumentiga olib bitta kiyimimiz bilan qochib chiqib ketganda bizni. Qolgan narsamiz bot qolgandi. Eshiklarni quflagandik, eshiklarni tepib, sindirib, julib boshdan qilib ketganda. Qumar aka, siz o'zi qayoqdan bo'lasiz negizi? Men asli Churvakdan. Churvakda tug'ilganman, mana shu Tojikistonda meduchilikda o'qiganman, keyin mana shuga kelin bo'lganman. 30 yildan beri shu yerda yashayapman. 30 yildan bundayni ko'rgan emas. Yo'q, 30 yildan beri mana qo'shnilar bilan tinch, inoq yashab yurganmiz, to'yimiz bir, ma'rakamiz bir. Bular bizanki kiradi, biz bularnikiga shundoq uzoq qo'shningdan, nimaydan qarindoshingdan shu qo'shnlaring nima degandek, yaqin degandek, mana kirib chiqib bular bilan inoq yashab yurardik, hech bunaqa bo'lmasdi. Siz o'zingiz Ulutungiz ne o'zi? O'zbek. O'zbek. Anan janağı sen tuğanların qildi, tigi bu degende mo qo'shnilaringizlar demek qo'ydi. Yaxshilar? Ha, biz yaxshi. Anan o narqi jaqlarda bo'lsa o'zbeklarning uylarida tibeptir deydi. Shu aytgan. Narqarqadami? Yo'q. Videoda shu Bardiga tigan. Bardin xata. Tajiklarga tigan emas, o'zbek. Tajiga, narqarqada meni ukamni magazinning shakari bormi, moy bormi, olib chiqib o't qo'yib yubordik axir mana yo'lda bo'yida. O'zbek. Uylariga endi uylar sal jiqaroqda uchun uyiga maqamabdi. U yoqda ham qarindosh tug'anlarimiz uchun kuydirib yubordik axir. Anan eje siz ko'rg'oz o'ylab bermaysizmi uyingizdan? Ne alganin, qayerdan ne turgan? Biznikini hiç almab turib, bitta siyir o'zlab kettir bo'ldi. Torpoq qolibdir. Torpoq qolib siyrilmab ketdi. Siyir. Torpoq kichkinakay uylar. Kichkinakay. O'shacha bo'lgandan keyin torpoqni qo'shib jetil o'ylab. U yaxshi basolmaydi degan tashlab kettirdi. Anda alardilar qachoylar ketgan o'xshaydi. Yo'q, siyirdilar kettirdi. Uyingizga o'sib ketmay qolibdir. Aravani sherga olib kelib qo'yibdir. Men aravamda olib kelib, uni eshigini oldiga qo'yib qo'ydim. Olib ketaveraymi deganda, arava sherga qolibdir. Kuyovim sar menen ariqdan aralab so'ylab kelsa, arava bitta turadi. Eshiklar qayta da chinab jopdim deydi darvozalarni. Sinamasi sideniyasini olib qo'yib turman, konteyner ichida turadi. Ikki jengil mashinada orqangi sideniyasi. U ikki qo'ygan, bizni jukni polni juklagan, u ikkita sidena qolib ketgan. Hozir ham mana yerda turadi-mi? Kuluvchi tushib qolgan, kuluvchida turadi. Ha, o'zlarining mashinasi. Ha, o'zlarining mashinasini nima, sidenalari turadi-mi? Buga cheyin urug'liq bo'laveradi o'zi. Yo'q, hamma jag'ozi ochiq-chachiq tashab Javob ketganmiz, qultag'an emasmiz, eshittirdi. Darvozani ila qultab kuyovim ham ketibdi. Kanalning ustida yurgan erkaklar hech bu yoqqa kelolmay. Hozir endi ne qilish kerak deysen bundan nari? Bir qanday chora ko'rish kerak? Qo'rquvli o'tiramiz, ham kecham qo'rqib yotib shunda o'tiramiz, bilmayman yo'q. Ko'pchilikni emasda, yo'qsa ko'pchilik yo'qsa shug'ul o'tiraveramiz ham. Stroyka nima tushirib qo'yganmizda, kirpech millat. Stroyka qilishga ham qo'rqib o'tiramiz. Uy solishimiz kerak.
Ne kılışыбыз bilbeydi. Je salып, je bir jaka jula albayсың, je hiç benim ayla yok da. Мынау ушул Стройкасы. көчөнүн ар бир көчө көчүндө чойлой киргенби? Же. Şu. Аралап Ana şehirde kiriptir tanışıyor. Ana üstünkü konuşumdukka hem kirgen. Televizorun ağan onunla. Үйünü demek kılıptır. Göçlerini, Kaladeni'de göçlerini alıp getiptir onu büyüt ver. Продуктасını alıp getiptir de. Ошо холодильниктеги эттен бери алып кетеби? Ha, alıp getiptir. Etini maradinike salıp koyalım diye şuna. Oşunu alıp getiptir onu. Benimki neydi alıp kızlarımın sumkasını alsayım kitaplarını koyup koyup optur da. Kel böyle sabahta yerdayın işte sumka yok. İzleyiz tapmayız. Toğu akıldım da öyle kaldık da. Hazır endi televizor çok endi de alıp oturatlar ne kılavuz endi. 4 mayda bala kelin. Balam Rusya'da işte zorga işte şularga hali sabahta yerday turgan boldu ele go şonda vaqtda alıp berdiler da. Şönto alıp ketip kaldık kelip şu biz demekim. Азыр айылдын элинин канчасы Россиядан окат кылат? Köp bardı gele Rusya'da bizde var. Balları Rusya'da Men 2 balam Rusya'da. Сизден дагы? Bunlar keldi de. Жо, сиздин күйөөңүз Россияга барган. 10 yıl barıp jurardın, makul yurardı. Анан кийин кызыңыз дагы барды. Kızıma barıp geldi. Демек бул жерде азыр мында карасам үйүңүз жакшынакай эле экен да. Анан бизде баягы пикир бар, өзбектөр соодага жакшыраак болот, жөндөмдүү келет деп. Сиздер дагы Россияга барсаңыздар, эмне бул жакта мындай Россиясыз тирилик кыла турган мүмкүнчүлүк жокпу? Kamgene örgübüz var, şunu kurgatıp beni satsak men kança tirilik kılabız. Tajiklarga satабыз. Tajiklar şunta uruş bolup kelbey kalganda örgüz ötpeydi. Kalıp ketedi. Şolar meni örgüm jok endi. Oşolarga satчу элек да биз. Азыр эми мындан бияка кандай болот? Өрүңүздөрдү ким алат эми? Эми билбейбиз. Yok ama. Örgüz жок азыр суу үшүгүрүп. Жок, быйылга салган жок, бирок мына азыр могу эркектер айтып атат. Бизде эми чек араны тостурабыз дейт. Анан заправкаларды жаптырабыз дейт. Анан булар менен эч кандай алыш бериш кылбайбыз дейт. Анда кандай болот дейм да. Эл Kağınca Bişkek'e satıladı da şimdi. Kağınca kak kılıptır öyle. Мынау жол бая башта айткандай ушул арка айылы менен Тажикстанды бөлүп турган жол. Бул жагында баары өрттөлгөн. Достук деген жазуу гана калган, бул жакта башка эч нерсе калган эмес. Бул тарабында монтип жанагы кумдарды салып кадимкидей баягы аскердик позицияларды даярдашкан. Мынау жердеги эме дагы күйүптүр, мынау тойкана дейт. Ушу тойканага кирип көрөлү. Тойкананы талкалантыр. Рано деген тойкана болгон экен. Мынау жагында тойкананын жанындагы ашканалар окшойт. Булар дагы толук күйүп кетиптир. Мынау жерде жалаң Тажикстандын ушул тажик жанагы авто маршруткалары токтоочу жай окшойт. Саламат. Кандайсыздар? Сиздерде кандай тынччылыкпы бу жер? Tinç. Урдалып, тонолуп. Yok biz tomanda bugün yok. Bizde ton almadı. Сиздер качпадыңыздарбы? Yok. Biz şehirde uyu korulap kaldıydı uyu. Коркподуңуздарбы? Yok. Oldu, piç yarım. Же сиздер да тажик белеңиздер ошон үчүнбү? Өзү Кыргызстан жарансыздар? Biz Kırgız'da tugulgan, Kırgız'da kotta bo'lgan. Biz men o'zim ag'ay. Shunaqa. Өзүңүз бирок тажиксиз. Же өзбек?
O'zbekda biz nimaga tojik bo'lamiz? 5 kelni biz. Yo'q, endi qo'yaqlayam bu, men bu yerda o'sha yerlik tajikmen deb qaldingizmi deyimda? Yo'q. Biz mol-pol uyga qarab qoldik-da. Bola chaqani Uyga qarab qoldik-da. O'zi avval qanday bo'ldi o'sha kundari? O'sha yerda o'tirsangiz. Biz shaharda o'tirdik, qasir-qusur bo'ldi, ketdik-da. Uyimizga kirib ketdik keyin. Keldi-yu, kelib, ol Kim keladi? bular to'noyuz je boshqa qilamiz deb keldi-yu. O'q otildi, qasir-qusur bo'ldi, keyin tarqab ketdi-da uyga. Sizler bunu kim bu joqda o'rttöptür, жүрүптür, kimler жүрдü? Bular askerler жүрдü, je jönököy adam жүрдü. Men asker aralashgan. Aralashgan. Men baldarımda olib chiqib ketdim. Mashinam bilan borib, nari ko'chaning boshiga borib, mashinam benzinada bo'lib qoldi. O'tin jenim ati benzinada bo'ldi, yugurib borsam, mashin shunday jo'g'orta turadi. Tankka keldi-da turladi. Balam jenim yuragi tushib qoldi, ko'rindi, doktorlar keldi, xudoy. Ana men qolgan edim, 76 ga kirgan oqsoqolim bor, buyoq oqsoqol bor ekan. Barg'ila bormay ketdi. Ertang men sinatiga qavoyak, urib kerib chaldi, to'xta desa boshmashaga qo'yib, bir qo'yib o'tirib qo'ysa, umr bo'yi mening akalenam isnatga qoladi haligi nimaga. Bu otasini tashab ketdi, nima qilibdi deb, men aytib o'lsam, otam malda o'lam deb 76 ga kirgan chal men bir kecha do'stlikda bo'ldim. Ballarını jo'natib, sabrajda do'stlarimni u yerdan odam tashib do'stim bilan narmash. Mashinani bu yoqqa qo'ng'ishiga tegib qo'ygan edim, uni talqalab ketdi. U yoqqa o'ta olmadim, lekin cherishib qo'ydim. Ikkita oqsoqol bu yoqdan bolasi ham tushib kelib qarab turdi, bittasi men. Shu yerda biz G'iyburda jurgancha bu yoqqa to'navdi. G'iyburda yurdik-da. Keyin ana bir eshikka chiqib qo'ng'ishimdan mashinasini qarasam, mana yerdan bir soldat, 3 xil soldat. Bu yerdan soldat kelgan, ofitserlik mana yer kirib keldi, jip bilan. Soldat görmedin mi dedi, görgem yok dedim. Dedim o qarab ketdi. Özlerini özler to'nab bajaralgan qoldi da. Shu. Anan bu shunday narsa murda keyin bo'lgan o'zi bu yerda? Yo'q. Bu jag'i ушул жолдун биз кетип аткан багыттан алганда оң тарабында эч нерсе бузулган эмес. Эч нерсе мындай бир күйгөн эмес, бузулган эмес. А мына жагын караңыздар. Булар бардыгы күйгөн. Мына Topalan bolu atkan malda, munolarda örtü atkanda emi körü attınızlar uşlar. Yo'q, yo'q. Biz pasta, pasta. Ketken bileyizler, kaçkan bileyizler sizler de? Biz ham ketken edik. Sizler nega kaçtınızlar? Janjal ko'p bo'ldi. Ha? Janjal ko'p bo'ldi. Janjal ko'p bo'ldi? Niye janjal bo'ldi? Qo'rqdik, qochib ketdi ammo. Şu bu yoqdan o atıldı-mı, atılmadı-mı? Bilmadim. Ha. Bilmadim. Siz Tacikistan jaranısınız da, bravo. Ha, Tacikistan. Bunu kuyup atkan malda bunu kim kuyup bunu gördünüzler mi? Kim var giren mi bu? Ma xabaram yo'q. Evet, qaronga bilan ko'p odam bo'lgan. Uni kim qilgan Alloh biladi. Emi bunday axir birov qildi da ham buni. Kimlar qildi? Shu yerda ko'rib turdingizlarmi siz? Men uydan chiqqanim yo'q. Mana man qara, o shete kattalar bor. Biz ham aylanib kelgan, o tomonda bo'ling kattalar bor. Oqsoqollarga bor. Hozir buni yo'ldan bu jag'i Tojikiston tarafı ekan, o'sha Tojikiston tarafda yuraman. Anan o'sha Tojikistonning o'zining jaranlaridan so'rayinchi, bu ne uchun örttöştü? Anan buga ne sebep bo'ldi? Ne talashdi? Ne norozichilik bo'ldi? Assalomu Salomat. Yaxshisiz? Salomat. Qandaysizlar? Salomat. Yo'q, bismillah. Salomat. Akalar, men Oshdan keldim. Men jurnalistman. Men hozir so'rag'im keldi. Munolarni kim o'rtadi deb. Bu qirg'izlar aytib o'tadi, bu tojiklar o'rtadi deydi. Tojiklar otdi deydi, qochdi deydi. Endi bir gap tushuntirdi hozir. Niye sebep bo'ldi deyimda, bugacha bunday urush bo'lgan emas ekan. Absanovga nima bo'ldi? Qattiq bo'ldi, hamma qochib ketdi, biz ham qochib ketdik. Sizlar nega qochdingizlar? Endi bilmaysiz qaysi tomondan o't qilyapti. Bizda оружие yo'q-ku, Mirjetilda. Mirjetilda оружие bo'lmagandan keyin lubo odam qochadi. Shu birinchi strelka bo'lganda men bolalarni olib ketdim hammasini. O shaharga, Xo'jandga ketdim. Bironta mahallada odam qolgan yo'q. Bu yoqda bir o'q atilmadi-da, atildi bu yoqqa qarab. Endi ne to'g'ri tushundingda
perestroika bo'lgandan perestroika biz o'yladik u tomondan o'tdi deb. Ular o'ylaganki biz tomonda o'tgan. Biz bir amallab eshikni qulab qochib ketdik shaharga hammamiz. Biron kishi qolgan yo'q uyda. Sizlar yoqdan bunda uypi o'rtanib kuyib, je sonol shunday bo'ldi bu. Uyimiz mana 5 yerda yaqinda-yu, Pereryat. Hech kim qolmadi, biz ham qolmadik, qochib ketdik de. Hech narsa bo'lmabmi? 3 kundan keyin kelsam, hamma eshik qulab, bitta askarlar yuribdi endi. Qizlar bironta yo'q. Tojikistonning askarlari yurgan ekan, kelib sekin so'radim. Men bitta kelib so'radimki, tezlik bo'lsa tezlikni kim ham borib bolalarni olib keldim, borib shahardan. Taksi bilan olib keldim. Shular. O narqi tarafqa o'tdik hozir, orqaga. Orqada aytayotsa, o'tiring. Bir kelin aytadi. Neveresi menen жалгыз жашайт экен, ошол айтат. Мен үйүмдө дейт, холодильнигимде кичине эт менен эмен бар эле дейт, картошкам бар эле дейт. Go'sht. Bo'ldi, go'sht. Şu go'shtni ham olib ketiptir deyт да, şu холодильниктеги этти алып кеткенчелик бул каяктан келген ончолук ачык адамдар. Marodiyoruz-da, şu любой vaqt o'zingiz bilasiz, shu katta odam, biz umumniy odam, shu urush paytida nima marodiyoruz biladi-da. O marodiyorlar kimdir o'shalar? Endi qayerdan keldi? Allohning o'zi biladi. Bu yerda shuncha odam ko'p taqartur. Biz kelin bor, ikkita nevaram bor, o'g'lim bor. Olib ketdim men sizlarni eshik uydan. Men bitta o'zim deb o'ylab ketdim. Hamma ketgan ekan bu yerdan. Hech kim qolmagan. Faqat savdolar qolgan xolos. Endi ayta olmayman kim. Men borib, men ham nimadan qo'rqdim nimadan oligi. Sizlar da qaçdingizlar? Hamma qochdi, biz ham qochdik. Kitob nechim? Hozir bizga aytib atышат, buni Qirg'iz tarafda aytib atышат. Бул жакты элин мобилизовать этип, эвакуациялап, бул жерде уруш болот, качкыла деп, уюштуруп эле алып кетти деп. Сиз кабарды кимден угуп качтыңыз? Yo'q, men uyda o'tirgandim. Endi men ro'za ko'ruvda iftor qilaman deb, endi ovqat yeyman desam, perestrikadan borib eshikdan, glazokdan qarasam, odam ko'p. Hamma vag'arib qo'ydi. Men ham sekin qarasam, hech o'maydi. Oshni oldik-ku, taksi chaqirib, taksi keldi. Ha, pastga, ancha pastga. 400 metr 5 pastga yugurib borib taksiga minib, men qolib ko'chib, shaharga qo'shib ketdim. Hozir narx qo'shnangiz taniysizmi hozir buni kishining xo'jayini? Hammasi taniyman, hammasi qo'shni-ku. Ular ne deyishib atadi? Sizlar men hozir bir bo'lganimiz yo'q. Hammasi yaxshi odamlar. Men hammasi taniyman. Hammasi qo'shni zo'r bolalar ekan. Mana Oqilboy, bitta Sarkor bor, Oqilboy, bitta Nozim bor, tomonda Komil bor. Hammasi taniyman-da, endi yaqin-ku. Har kun so'rashamiz. Sen shuni to'rdin, qirg'iz tilini bilasan-ku. Men mana bilaman. Açtım. Endi tanıymiz, hammamiz tanıymiz, yaxshi bolalar. Tanıymiz hammasi. Jem berde chiqqanlar barli taniydi bir-birini tural. Tanıymiz. Bir-birini tushunadi deymi? Tushunadi. Jo, endi qanday deymi? Hozir endi bunday sal tartınbay aytasizlarmi? Xo'jayin kelib, bu ne qilib qo'ydinglar deybi, debeymi? Dese ne deysiz? Qo'shnangiz kelib. Endi jalka bo'ldi, men bilaman, jalka bo'ldi. Endi nima qilaman? Men kelib yo'q-ku. Endi qanday tushuntirasizga? Hozir bunday bo'ldi. Açman. Men ham tushunatam. Только жалко. Men tushunatam. Жалко, сколько добро пропало. Hozir ma'qul endi. Men tushunatam. Hozir mana qo'shnangizlarda endi bu joqda endi kuydi. Hozir jeganga eti yo'q, nani yo'q o'tirishadi. Бүт Кыргызстан боюнча гум помощь таркатып алып келип атышат. Анан сиздер мына жерде турасыздар. Сиздер дагы нампан алып чыгып берип атасыздарбы? Гум помощь. Tojikistonmi? Ооба. Endi hozir olib kelgan yo'q, endi olib kelishadi. Yo'q, siz o'zingiz jeka mына жактан bu yoqqa. Yo'q, olib kelgan yo'q. Nega? Menga olib kelgan yo'q ishni. Yo'q, siz o'zingiz bularga deymi? Ha, bularga men endi bularga olib borsam, men olib borsam mumkin olmasa, kerak emas deb harakat qilsa. Yo'q, siz harakat qilib ko'rdingizmi? Harakat yo'q eganim yo'q rosti. Nega? Endi hozir qanaqa qilib tushuntiray. После перестрелки могут они зло. Endi uzoqdan ko'rishaman. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Tamom. Biron narsa olib chiqarim yo'q ekan. Agar shu kerak bo'lsa, misol men jonimni beraman bularga. Jonimni beraman qirg'izlarga, o'zbeklarga, hammasiga. Biz bir odam qilamiz. Non bor, hammasi bor. Mana Хорошо, ertang mına жерде buzib, qayradan tikelayim deydi-mi? Shomalda chiqib bir ashar-pashar qilishasizmi misol? Albatta. Men bularga yordam beraman. Borib hammasiga yordam berib, shu bundan so'ng jalga etit magazin bil.
Мы отсюда всегда приобрели товар. Хлеб, картошку, сигарет, другие туз. Hamması o borgavuga. Pulga yo'q, hay pulga bo'lsa ham endi bir-birimizni taniymiz. Сколько qanchadan taniymiz endi biz. Сколько жал. Shu yerda ham yashayapsizlar. Ha. Аты-жөнүңүз qanday? Mo'minjon. Aka, sizdan so'rasaqchi. Siz qanday bo'ladi? Qirg'izin ham bor. O'ruscha gavdim mana. O'ruscha aytaversangiz Ya, bo'ladi. men o chizemiga. Bu kastilman. Moni dekon. Aka, sizchi? Nimadan? Tushunasizmi qirg'izcha? Shuncha yashayapsiz shu yerda. Nima sherama? Ha. Ha, o nimada? Shahardan. Anan? Mehmonchiga, iftorga kelman omdagi. Iftor bo'lamdagi. Mehmonlikka kelgan menga. Yo'q, o'shanda deyiladi. Hozir siz qanday o'ylaysiz? Bu yaxshi ish bo'ldi, yomon ish bo'ldimi? Ayni kim yaxshi, kim naqd beradi? Hamma rasvoyo. Albatta plafoyda oxir. Buni kim qildi anan keyin? Bilmem, ben şehirden geldim, bugün geldim. Ben haberim yok. Ha, çakra. Daha kaç bir? Aynen bu. Насколько жалко, душа болит. Неужели непонятно, душа болит. Душа разрывается, кровь течет. Что делать? Мы же это... Друзья. Отсюда мы питались, оттуда мы... Lo akalardan ham so'rab ko'raychi. Ладно, ребята, спасибо. Ha, bo'p turmaydi. Mayli. Salomat. Bunu qo'shnalaringizlardan bor jo'i o'rtdan kuyib жатады ekan. Buni kim qildi endi? Bular sizlarni qildi deydi. Biz bilmaymiz buni. Biz ko'rganimiz va yo'q. Kim kelgan, kim nima qilgan. Bir ko'rdingiz bu yerda hali hech narsa bo'lgan yo'q. Birinchi ana shu qabristondan ana shu qirg'izdagi spetsnaz bor ekan. Shu nima qildi? Yo, astagfirullah. Ana shu birinchi ana shu Короче, sho'rdan bo'ldi ish. Kim bizniki tojinlarni boshladi? Ya sizga bunday jalqa bo'ldi-ku, qanday endi? Bizga nima bor? Hay, nima bo'lgan bu jalqami bu? Kim biladi-ku, hay? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizlar yaxshimi? Yaxshi. Salomat. Men bulardan so'rayapman. Bu kuyib tur deyapman. Qo'shna ekansinglar. Buni kim qildi deyapman. Bu qirg'izlar sizlarni qildi deyapman. Buni hech kim bilmaydi kim qilganini. Biz qochgan aka, bizning uyimizda avtomat Kalashnikov patroni bor. Ushlamasangiz, ishonmasangiz uyda turibga olib kelib ko'rsataman. Qo'yib tushgan. Mana shu yerdan borib, uy 3-uyda Kalashnikovning patroni bor-ku, bo'sh patroni. Uyda turibdi. Buni kim qilgan biz bilmaymiz. Da bir narsa deymi? No, hozir endi shu yerlar shuncha kuyib tur, boshqa bo'lib tur. Bu Qirg'iziston yordam cho'g'iltadi-da. Sizlar mana bu yoqda turasizlar. Sizlar ham yordam berasizlar, bermaysizlarmi? Buni kimga yordam beradi? Я не знаю, кто тут делает или тут делает, не знаю, кто. Ya negizda mana o'zi bugacha bunday chir bo'lgan masala deb berdi. Je bo'lgan bu. Ayol bor-ku, вообще nima qilgan yo'q, bir-biri bilan urush qilgan yo'q. O'shani aytamda. Voyedilar qilgan. Biz qilgan yo'q. Biz kiramiz, chiqamiz, bozor qilamiz. Tojiklar bor, o'zbeklar bor, qirg'izlar bor-ku. Hammasi mana shu pastga tushib ketdi. Bozor qilib kiradi. Biz o'rganimiz yo'q birontasini. Hammasini uyga olib keldik. O pastga olib bordikki, tinch bo'lsin deb. Endi nima qilamiz? Yo'q, endi negizida mana qo'shnasinglarda men hozir O'shdan keldim. O'shqa qaytib ketaman. Sizlar bu yerda jurasizlar kuniga assalomu alaykum, va alaykum assalom. Aka monchaga ber, anchaga ber deysinglar-da turib. Ana nemi? Hozir mana bu yerda ertang buni восстановление qiladi, boshqa qiladi. Ko'chib ketmaydi. Ana shu malda. Endi bunday nari berib o'tgan, nari berib muomala qilgan odam қатары. Bir bunday bir yordam qo'l sunasizlarmi, qandaydir? Mayli. Yo'q, bir если хочет пойдет базар, покупает, придет, shunga yordam qilamiz biz. Najit, чтобы karbeniz себе, babasi. Biz qanday yordam qilib, o'zimiz qochib ketgan qitag'anga. O, qayroqimga. Hozir deyim, hozir. Men sizlarni do'lab aytaman. Men sizlarning niyatingizni bilgim keldi-da. Niyatimizni endi Alloh biladi aka. Niyat bor-ku. Только дружба. Kirib chiqish, tamom. Bizdan shu keladi. Bizda urush yo'q. Biz urush qilmaymiz. Просто военныйlar qilgan unda. Tamom. Хорошо, ma'qul. To'g'rimi? Kirib chiqadi past. Раньше такой был. Хорошо, ma'qul. Sizlarda olib tushdi.
bizden haydagan yok hiç kimni. Bu yoqdan bizni haydadı. Endi şu vayni boshladi dedi ishni. Vaynidan o'tgan. Ko'rganmi? Snayper bilan mashata yurib, nima deydi? Granitsaga snayper. Bizda bor-ku. Masalanizda aruji bilan yurgan odam yo'q. Bizni prezidentimiz ko'targan shu nimani? Zakonni. Только bez aruji yuradi. Aruji mumkin emas elni ichiga. Bu tomonda bor edi. Mana bu tomon Kalibadonskiy daroga. Chiqasan tush deydi. Kalibadonga borish kerak. Asta tush deydi. Vaynilar. Qirg'iziston tomoniga. Biz tushamaymiz. Mana yerdan bunday qilamiz. Bu yerga tushib, yo'lda birga yuraverasizlar. Ha. Yo'q. Oldin Bu tomonga borsangiz jangdan oldin bor-ku. Haydadi bizni. Bu yerga chiqmadi. Hozir biz mana yerda o'zi bor-ku. Hozir hech kim gapirmaydi. To'xtatamiz. Biroq yo'lda hozir Tojikiston remontlab turgan. Ha, Tojik remont qildi. Bizniki bu, Tojikistonniki bu. O, to'shani aytib o'taman. Ana kim ham tush deydi ana. Qirg'izlar dedi, savdarlar dedi. Военный soldat bor-ku, pogron zastava. Shular aytdi bizni. Tush. Mana yerda bitta Moskva yurardi, o'zi yo'q u. Qochdi u. Ko'rnalar qo'yadi. Remontchilar keldi. Viloyatdan. Qo'ymadi. Qabristonga ham qo'ymaydi. Mana qabristonga hayotga chiqish bo'lmaydi. Chiqishga вообще yo'l yo'q. Borasiz, mana shu janozani olib ketasiz-ki, 10 kishi dedi. Bu yerda bizniki misol. ikkita qabriston bitta. Qirg'iz tomonda, Tojikiston tomonda ikkita qabriston bitta. Bozor bitta. Hamma oldi chiqib ketadi. Ha. Endi bular bo'ldi, mayli. Просто дружба. Просто дружба.